Коомдук телерадио берүү корпорациясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын кайра шайлоо өнөктүгүнө карата шаардык кеңешке талапкер болуп жаткан саясий партиялардын теледебаттарынын экинчи күнүн баштайт. Саламатсыздарбы? Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем в эфире общественного Первого канала и Биринчи радио. Второй день теледебатов в рамках повторных выборов депутатов в Бишкекский городской кеңеш. Бүгүнкү теледебатты мен Амантур Шергазиев жана кесиптешим Мерим Мадамбекова экөөбүз алып бармакчыбыз. Ал эми түз эфирди сиздер коомдук биринчи каналдан жана биринчи радиодон көрүп тыңдасаңыздар болот. Андыктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен болууга чакырабыз. Прямая трансляция также доступна и в эфире Биринчи радио. Уважаемые телезрители, позвольте представить участников сегодняшних теледебатов. Анда эмесе бүгүнкү дебаттык аянтчага келген саясий партиялардын өкүлдөрү менен тааныштырып алсак, биздин Кыргызстан саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Бакыт Шайдуллаев. Кандидат в депутаты от политической партии Ишеним Рыспай Аматов. Эмгек саясий партиясынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Аскар Назыров. Кандидат в депутаты от политической партии Улуджурт Азамат Аспеков. Саламатсыздарбы, урматтуу талапкерлер. Бүгүнкү дебаттык аянтчага кош келипсиздер. Алгач эфирдин эрежелери тууралуу маалымат берсек, бүгүнкү теледебат 2 раундга бөлүнүп берилди. Анын жүрүшүндө ар бириңиздерде жалпысынан 17 мүнөттүк убакыт бар. 17 мүнөттүн алгачкы 1 мүнөтүн жана акыркы 1 мүнөтүн сиздер кириш сөз жана корутундуу сөз үчүн колдоносуздар. Ал эми биринчи раундда сиздер алып баруучулар тарабынан узатылган суроолорго жооп бересиздер. 8 мүнөттүк убакыт каралган. Экинчи раундда бири-бириңиздерге суроолорду узатып жооп алсаңыздар болот, талкуу кылсаңыздар болот. Бул раунд үчүн 7 мүнөттүк убакыт каралган. Убактыңыздарды экрандан карап, көзөмөлдөп турсаңыздар болот. Уважаемые кандидаты, позвольте продублировать формат сегодняшних теледебатов также и на официальном языке. Каждому из вас будет предоставлено по 17 минут личного эфирного времени. В первом раунде вы ответите на вопросы, заданные со стороны ведущих. Для этого вам будет отведено по 8 минут. А в следующем раунде вы уже ответите на вопросы непосредственно своих оппонентов. Для этого вам предусмотрено по 7 минут времени. И по традиции в начале и в конце вам будет предоставлено по 1 минуте для обращения к своим избирателям. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу теледебаттын катышуучулары, дагы жолу эске салайын, убактыңыздарды экрандан карап башкарып туруңуздар. Мүнөттөрдү арттырып калып, кийинки раундда пайдаланууга же болбосо бири-бириңиздерге белекке берүү мүмкүнчүлүгү жок. Ал эми азыр алгачкы 1 мүнөттү шайлоочуларга кайрылуу үчүн, кириш сөз үчүн колдонсоңуздар болот. Биздин Кыргызстан саясий партиясынан баштасак. Уважаемые дамы и господа, дорогие горожане, я, Шайдуллаев Бакыт Абдуманапович, готовясь к теледебатам, сегодня пришел к одному мнению. Сегодня я хочу поговорить с вами открыто и честно, без всяких лозунгов, заученных фраз, без пустых обещаний. Проработав в Бишкекском городском кеңеше почти последние 2 года, я увидел внутреннюю кухню полностью, как работает система, и готов открыто обсудить с вами насущные проблемы. Вместе с этим, наряду, я пришел к такому мнению и выводу, чтобы совершить рывок в Бишкеке, построить современный Бишкек, для этого нужна очень сильная и хорошая команда. Соответственно, я сейчас на данный момент нахожусь в партии Биздин Кыргызстан, именно сильными и опытными кандидатами. Рахмат. Спасибо. Политическая партия Ишеним, ваша минута. Дорогие уважаемые горожане, наш любимый Бишкек нуждается сегодня в решении актуальных вопросов. Я, Рыспай Аматов, кандидат от политической партии Ишеним, сегодня уверенно заявляю, члены нашей команды, полагаясь на знания, опыт и патриотизм, мы уверенно и решительно знаем те пути решения, конкретные пути решения актуальных всех вопросов, которые нуждается сегодня наш любимый город. И поэтому, делая уверенные шаги, которые нуждается наш любимый город, мы получим, дай Бог, развитый, процветающий, современный город Бишкек. Наш номер 8.
политические партии решением. Рахмат. Эмгек саясий партиясы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу шаар тургундары. Эмгек партиясынын жалпы командасы 11 апрелде өткөн шайлоодогу сиздердин добушуңуздар менен жеткен жеңиш үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылыгын билдирет. 10 миңдеген бишкектиктердин бизге берген ишеними дем күч берип, андан ары кадам таштоого кубат берет. Ошондуктан биздин команда кайрадан шайлоого катышууга белсенип, шаарыбыздын жыргалчылыгы үчүн андан ары койгон максаттарга жетүүнү чечти. Дорогие избиратели, наша команда партии МГЭК снова представляет программу «Инициативный город». Мы идем к вам, чтобы решать самые актуальные вопросы столицы. Мы верим, что 11 июля вы снова придете на свои избирательные участки и проголосуете за номер 4 – партия МГЭК, команду созидателей и профессионалов. Благодаря вам мы победили, и мы победим. Рахмат. Политическая партия Улуджурт. Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы, дорогие присутствующие. Меня зовут Азамат Аспеков. Я являюсь кандидатом БГК от партии Улуджурт. Наша главная цель нашей партии – не допустить партии олигархов пройти Бишкекский городской кеңеш. Все мы знаем, виновниками сегодняшнего хаоса являются именно они. Дай Бог, если мы пройдем Бишкекский городской кеңеш, мы кардинально поменяем систему олигархов и сделаем новую систему, которая будет работать для нашего народа. Уважаемые бишкекчане, 11 июля вы выберете еще на 4 года свое будущее. Будущее за 16 номером. Рахмат, урматтуу талапкерлер, ушуну менен сиздер кириш сөз үчүн каралган 60 секундалык убакыттарды колдондуңуздар. Алдыда биринчи раунд. Мы начинаем первый раунд, и здесь вы, кандидаты, ответите на вопросы, заданные нами. Всего вам будет задано по 2 вопроса, 2 на государственном и 2 на официальном языках. В рамках 8 минут вы должны ответить на 4 вопроса. Отслеживать свое время вы можете на таймере, отображенном на экране. Биринчи раундда сиздер кесиптешим белгилеп өткөндөй, алып баруучулар тарабынан узатылган суроолорго жооп бересиздер. Жалпы 8 мүнөттүк убакыт каралды. 4 суроо берилет, 2 мамлекеттик тилде, 2 расмий тилде болмокчу. Ошондуктан мүмкүн болсо бир суроого 2 мүнөттүн айланасында жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Бардык суроолорго тең жооп берип жетишүүңүздөр керек. Андыктан мен мамлекеттик тилдеги биринчи суроону окусам, айтсам, узатсам. Шаардагы башаламан кыймылдын көбү борбордун чок ортосунда жайгашкан айрым базарлардын айланасында экендиги баарыбызга маалым. Биз дал ушул базарлардын айланасындагы башаламан кыймылды, башаламан жайгашкан күркөлөрдү, соода түйүндөрүн кантип иретке келтиребиз? Деги эле ушул борбордун ортосунда жайгашкан базарларды сыртка чыгаруу демилгеси сиздер туура деп колдойсуздарбы? Шайлоо алдындагы программаңыздарда дал ушул багытта кандай сунуштарды камтыдыңыздар? Биздин Кыргызстан саясий партиясы. Чоң рахмат сурооңузга, аябай жакшы суроо болду. Албетте, шаардын ичиндеги базарларды сыртка чыгаруу бул туура деп көрүлө турган маселе. Анткени көптөгөн шаарларда, чет мамлекеттер болсун, индустриалдык чоң шаарларда бул базарлардын бардыгы сыртта жайгашкан. Бул маселени биздин партиянын программасында жер маселеси менен каралып чыгат. Ошол жер маселесин карап чыгып, жер маселесин чечкенде гана базарлар шаарга четине чыгат деп ишенебиз. Ошол шаардын сыртына чыгарган базарларга биз шаардыктар үчүн кандай ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек? Жана сиздердин партия ушул багытта кандай сунуштарды даярдап жатат? Жакшы суроо болду. Бул маселе аркасынан эле транспорт маселесин карап кетет. Транспорт маселесин биз чече турган болсок, албетте кечеги күнү дагы дебаттарда, бүгүнкү күнү дагы дебаттарда бул маселелер, көйгөйлөр аябай көтөрүлөт. Ошондуктан транспорт маселеси, муниципалдык транспортты биз көбөйтсөк, ошондо гана бул маселе чечилет деп ойлойбуз. Рахмат. Ишеним саясий партиясы, сиздердин жооп.
Рахмат. Бұл базар тегерегіндегі біздің Борбордагы көйгөй маселеге айланған маселени біз комплекстүү түрдө карашыбыз керек. Жеке менин оюм жана ошондой эле биздин командада бул бир нече жолу талкууланып, адистер менен биз анын чечимин, кадамдарын билебиз. Бул эмне үчүн комплекстүү дегенде, бул жерде ошол жердеги иштеп жаткан, эмгектенип жаткан биздин жарандар, биздин шаардыктар, ошондой эле ал жерде салык төгүүчүлөр, ошондой эле ошол жердеги транспорт менен колдонгон ошол эле биздин жарандар. Ошол себептен андан сырткары жер тилкелерин кызыл китеп менен жер менчигине ээ биздин жарандар. Ошол себептен бул нерсеге комплекстүү карап, эгерде биз ошол базарларды сыртка, шаардын сыртына чыгарчу болсок, ошол маселелердин баардыгын чечип, жогоруда айтылгандай эле транспорт менен, анан кийин ошол жерде сатуучуларга эң заманбап, ыңгайлуу базарларды шаардын канчалык сыртында, канчалык элге ыңгайлуу, канчалык заманбап базарларды курууга мүмкүнчүлүк барбы? Ошону биздин команда сунуштайбыз, реалдуу ал кадамдарды билебиз. Шаардын сыртына чыгаруу сунушун айтып жатасыздар, бирок ушул Борбордо жайгашкан базарлардын өзүн иретке келтирүү мүмкүнчүлүгү жокпу деген маселе. Бул базарларды иретке келтирип жатат. Муниципалдык мэрия кызматы, аткаруучу бийлик буну бир нече жолу биздин мисалга алсак, бул Ош базарына болгон кадамдар болгон. 2012 жылдан баштап 2014 жылга чейин ошол жерде реформа жүргөн. Бирок тилекке каршы барыбыр башаламандык бул убакка чейин сакталып келет. Ал жердеги сатуучулардан жеке мен өзүмө бир нече жолу кайрылуулар болгон. Ошол себептен мен ичин конкреттүү түрдө, деталдуу түрдө ичиндеги көйгөйлөрдү билем. Чечүү сунушун айтсаңыз мүмкүн. Чечүү сунушу биз биринчиден жеке менчик маселесин чечишибиз керек, жер тилкелерин. Андан кийин сыртка алып чыккандагы биз ошо сатуучулар менен биргеликте, себеби бизде азыр гиперактивдүү коомдун активдүү жарандары менен биргеликте коомдук талкуу менен гана чечишибиз керек. Өзүңүз билесиз, кандай гана социалдык маселе чечкен убакытта ал нерсени оң жагына элдин кызыкчылыгы менен чечип беришибиз керек. Рахмат. Эмгек саясий партиясы, сиздердин сунуш. Бакыт Абдуманович менен Рыспай Аматовичтин кээ бир сунуштарына кошулам. Бул маселени комплекстүү караш керек. Мисалы үчүн ошол Ош базарын ала турган болсок, Ош базарынын айланасындагы башаламандыкты бул ошол эле Ош базарда иштеген адамдар жаратып атат. Анткени Ош базарынын айланасындагы Бейшеналиева, Кулиев көчөлөрүндө айланасынан бүт эле ошол жердеги сатуучулардын унаалары токтоп турат. Алар мисалы үчүн эртең менен келет, эртең менен койгон боюнча түнгө чейин турат машинеси. А бул жолдун эки четин ээлеп, башка жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып атат. Бул маселени кандай чечсек болот? Мисалы үчүн унаа токтотуучу жай. Бул унаа токтотууну биз саатка өткөрсөк, ошондо бул маселени чечсек болот. Мисалы үчүн эмне үчүн бир адам бир жерде кечке чейин 12 сомго же 15 сомго турсун? Мисалы үчүн 1 саатка 10 сом төлөсүн, 2 саатка 50 сом төлөсүн, 3 сааттан ашса 100 сом төлөсүн мисалы үчүн. Ушундай учурда биз машинелердин ошол жерде унаалардын алмашып турушуна шарт түзө алабыз. Унаа токтотуучу жайлар маселесин көтөрүп албадыңыздарбы? Сиздер азыркы абалды эске алуу менен ушул башаламан аймактардагы, айрыкча базарлардын айланасындагы башаламан унаа токтотуучу жайларды кантип иретке келтирүү сунушун карап жатасыздар жана ушуну шаар бийлиги ишке ашырып колго алганы дурусбу же аутсорсинг жеке тармакка бергенибиз туура болобу? Сиздердин сунуш кандай? Бул багытта биз эки жолду тең карасак болот. Муниципалдык ишкана өзү иштетсе болот, же болбосо жеке ишкерлерге да берсек болот. Эки жолду тең караса болот да. Базарлардын айланасын деги эле шаардын борбордук бөлүгүн биз эгерде ушундай саат сайын төлөнө турган системаны киргизсек, ошондо биз башаламандыктан кандайдыр бир деңгээлде кутула алабыз деген ойдомун. Сиздердин партияда конкреттүү сунуштар барбы? Бул боюнча сунуштарыбыз бар. Борбордук бөлүк жана базарлардын айланасын ушундай сунуштар менен чечүү биздин партиянын мүчөлөрүндө ошол аткаруу бийлигинде иштеп кеткен тажрыйбалуу адистер бар. Алар тарабынан буга чейин да бир нече сунушталган. Демек, программаңыздарда дал ушул багытты камтып алып бара жатасыздар. Туура. Улуу Жур саясий партиясы, сиздердин жооп. Чоң рахмат, абдан көйгөйлүү суроолордун бирин бердиңиздер. Эң биринчи биз суверендүү мамлекет болгондон кийин биз
мыйзамга көңүл бурушубуз керек. Барыңыздар билгендей, 2002 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан ички соода мыйзамы кабыл алынган. Тилекке каршы кабыл алынган бойдон ал мыйзам иштебей калган. Ошондон улам биздин коллегалар айткандай, мынакей биздин көп жерлерибиз, базарларыбыз жеке менчикке өтүп кеткен. Аны биздин коллегалар көчүрөбүз деп атат, бирок көчүрөбүз десек эле эртең ызычуу башталат, баарыңыздар билесиздер. Биздин партия ошону ойлонуп, мынакей Ош базарды айтып атпайсыздарбы? Ош базарда сонун бир соода борбору курулду. Ош базарынын так ортосунда. Дал ошондой соода борборлорунун көбүн курсак, мен ойлойм, иретсиз парковкадагы, иретсиз соодадагы бардыгы чечилет. Анткени заманбап соода борборлорун курса ошол жерге, ал жерде парковкасы дагы болот, жана сатуучуларга да абдан ыңгайлуу болот. Мына мондай ысыкта биздин эжелерибиз, байкелерибиз кыйналбай, кондиционердин алдында сонун соода сатыкты жүргүзсө болот. Кудайым буйруса, эгерде биздин партиябыз Бишкек шаардык кеңешке келип калса, биз дал ошондой сунуштарды колдомокпуз. Сиздер маселен ушул Ош базарынын аймагында бардык шарты бар заманбап соода борборун куруу демилгесин көтөрүп азыр айтып атпайсызбы? Ооба. Ушундай мүмкүнчүлүктү сиздер карап, долбоорун чийип, каражатты эсептеп көрдүңүздөрбү? Долбоорун чийбесек дагы, бирок баягы Эсептөөлөр жүргүзүп, анализ жасалдыбы деген? жүргүзүп, анализ жасалып, биз ал жерден съемка да кылып, ошол жердеги жеринен баягы көйгөйүн чечкенге аракет кылдык. Көбү эле баягы шарттын жоктугуна наразы болушат да. Анан кийин баягы иретсиз парковкалардын жээгинде, мисалы үчүн тротуардын ичинде иретсиз жанагы базарлар болуп ачылып кетпеди. Дал ошол адамдарга да кайрылсак, бизге бир шарт түзүп берсе, биз деле ошол налогун деле төлөп, биз деле ошол жакшы шарты бар нерсеге кирет элек дейт да. Ошондон улам биздин партия баягы жеке ишкерлерге дагы мүмкүнчүлүк түзүп берсе деп ойлойбуз да. Мамлекет баягы алардан салык эле ала бербестен, аларга да бир кандайдыр бир шарт түзүп берсе, алар менен чогуу иштешип, мынакей биздин ажообуз дагы, Садыр Нуркожоевич дагы бизнесмендерди колдоп атат. Биз дагы дал ошол багытта бизнесмендер менен чогуу иштешип, частный секторго өткөрүп берсек, бир кандайдыр бир жылдарга. Анан кийин, эгерде ал иштей албаса, башка бир частный секторго өткөрсөк, мен ойлойм, абдан бир чоң жетишкендикке жетишебиз деп. Демек, шаардык кеңешке келсеңиздер, ушул багытта иш алып барууга даярсыздар. Туура, даярбыз. Рахмат. Теперь переходим к вопросам на официальном языке. Начнем с партии Улуджурт. Мы видим, что сейчас растет популярность такого транспорта, как электрические самокаты, сегвеи. Вот в столице на самокатах люди довольно ездят быстро, да, по тротуарам. Некоторые пешеходы жалуются, что это создает опасную ситуацию. Вот как вы считаете, должно ли государство как-то регулировать эти виды транспорта? Абдан жакшы суроо болду. Мынакей биз ушул өзүбүздүн шаарыбызды карап көрсөк, биздин шаарыбыз дал ошондой сиз айткандай электр самокаттарга, велосипедтерге баягы тротуарларыбыз бөлүнгөн эмес. Жаңы жасалган жолдордо өзүңүздөр байкап атасыздар, мэрия аракет кылып атат, дал ошол шартты түзүп берүүгө. Бирок ошентсе дагы аракети таш кагып, баягы окшошпой атат да. Андан улам биздин сунушубуз шаарыбыздын чыгыш бөлүгүндө жаңы шаар долбоорун киргизип атабыз. Кудайым буйруса, ал баягы сүйлөшүүлөр дагы жүрдү. Чет элдик инвесторлор ага даяр экен. Ал ошондой жаңы шаарды бизде курууга жардам берүүгө. Ал жаңы шаарды курганда тек гана чоң имараттар эмес, ичинде бүт жолу дагы, ирригациясы дагы бардыгы заманбап түрдө болусун биз сунуштап атабыз. Ал эми шаардын ичинде ошондой жаңы шаар курулса, албетте биздин борборубуз бошоп ошол жаңы шаарга дагы бир аз мүмкүнчүлүк өтүп, андан кийин ичара биз дагы жолдорубузду жасап, дал ошого шарт түзсөк болот. Азамат Мырза, вот вы конкретно можете предложить, ваша партия рассматривает ли данный вопрос вот конкретно, что бы вы предложили? Допустим, это не только касается безопасности пешеходов, также касается безопасности тех водителей, которые управляют данным видом транспорта. То есть необходимо определенный участок для этого выделять или что, вот для того, чтобы безопасно было, как я уже сказала, как пешеходам, так и тем, кто управляет данный вид транспорта? Туура, сиз абдан жакшы суроо берип атасыз. Жолдорду, албетте жолдорду биз карашыбыз керек. Биздин азыркы жолдор электр самокат тургай, машина жүргөнгө жолубуз жок да. Анан эгерде биз ушундай жаңы шаар түзсөк, дал ошол жаңы жолдордун баардыгы салынат. Анан кийин бир аз баягы разгрузка болот да биздин шаарыбыз. Ошол убакта биз дагы шаарыбыздын жолдорун ошондой иретке келтирип алсак болот. Партия Эмгек партия.
Наша программа «Инициативный город» рассматривает создание инфраструктуры для экологически чистых видов транспорта, средств передвижения. Почему? Главная проблематика – это вредные выбросы в атмосферу дизельных и других видов транспорта. Да? И почему мы это хотим? Потому что мы понимаем, что атмосфера, окружающая среда изо дня в день загрязняется, поэтому мы предлагаем развитие культуры проката велосипедов, самокатов, гироскутеров и так далее. Для этого мы хотим создать условия для наших предпринимателей. Аскар Мырза, вот конкретно можете вот назвать, да, вот то, что вы, вот структуру, да, какую вы видите, ваша Еще раз партия? вопрос. Структуру, точнее, вот конкретно на практике, как вы будете это все реализовывать? Для этого, во-первых, мы должны, как наши коллеги отметили, создать инфраструктуру. Опять-таки нашей программе посвящен целый блок городскому благоустройству, где также предусматривается строительство 200 километров тротуаров, 100 километров велодорожек. После создания этих условий мы можем это осуществить. А вот вы можете на примере конкретно одного района или центра предложить, вот как это будет наглядно выглядеть? К примеру, мы хотим создать кольцо велосипедных дорожек. Это примерно вот центральные улицы севера, допустим, Южная магистраль уже есть, по проспекту Манаса, может быть, по Чолтекова вниз пойдет. Ну, в детали пока не будем входить, но у нас в планах есть. Это есть все ваша будет партия учитываться со специалистами разных узких профилей. Все будет учитываться. Партия Ишиним, ваш ответ? Да, это очень актуальный вопрос. Почему? Потому что я начну с того себя. Да? 15 лет назад я один из первых людей, который я начал привозить гибридные авто в Кыргызстан, Toyota Prius. А далее, вот, в течение около 10 лет я сам ездил на автогазе. Около 5 лет я ездил вечером на велосипеде, пользуюсь. Я говорю, это что мы должны начинать каждый с себя. Город нуждается в идеологии экологической. Если каждый человек будет заботиться об экологии, которая касается самоката, велосипедов, гибридных авто, электрокар, которые нуждается город, это должен быть заниматься каждый наш горожанин. Каким образом? Вы не можете заставить человека в частном порядке, чтобы он покупал гибридное авто или электромобиль. Он будет искать себе удобное, выгодное авто. И поэтому пока город, я призываю всех горожан, мы должны заботиться сегодня, а не завтра об экологии. Потому что осенью мы опять начнем обсуждать вопрос о смоге. У нас это входит в привычку. Мы не должны обсуждать, мы должны делать реальные шаги, конкретные. Каждый должен выбирать экологически чистый транспорт. То есть велосипед – это недорогое удовольствие, с которого можно начинать сегодня. Самокат – то же самое. То есть этими шагами мы начинаем вести идеологию. Идеологию, призывая наших горожан, мы берем на себя Рыспай Мырза, ответственность. вот не уходя от нашей темы, вот мой вопрос был конкретно, как должно государство регулировать данные виды транспорта. Да? То есть вы сейчас говорите об экологической безопасности, но также вопрос Абсолютно стоит верно. касательно, мне кажется, что данный вопрос будет с каждым годом актуализироваться в связи с повышением также роста цен на ГСМ. То есть количество тех, кто сядет за эти виды транспорта, увеличится. Вы абсолютно верно. Я точно так и отвечаю свое мнение, потому что мы, если будем ездить на машинах, авто, те, которые самокаты, где нет условий для них, вот сколько мы на соцсетях обсуждаем те тротуары, где они примыкают на столбы, на деревья, в этом городе можно думать о безопасности таких транспортов. И поэтому пока все горожане, львиная доля горожан, если так скажу, да, не возьмутся за это, то есть она касается именно идеологии. Каждый горожанин должен думать об этом. Поэтому муниципалитет, он не может заставлять частного человека, чтобы он переходил. Какие условия должен создать для того, чтобы безопасно было как пешеходам, так и тем, кто управляет данными видами транспорта?
Муниципалитет, имея бюджет, который, она старательно идет к этому, потому что время уже требует этого. Но горожане должны переходить. Идеологически мы должны готовы к этому прийти, мы уже пришли. Безопасность, оно заключается в этом. Ваш ответ, Бездин, Кыргызстан. Большое спасибо за вопрос. Сегодня я бы хотел данный вопрос разделить на два. Все люди идут за американской демократией, весь мир. Весь мир направляется за американской демократией. И давайте просто я приведу пример, как это происходит в Америке. Если человек ездит на велосипеде или скутере, обязательно у него есть права. У него есть права, которые отвечают всем требованиям. Он проходит обучение. Соответственно, в этой связи наша партия тоже предлагает внедрить в Бишкек обучение граждан, как нужно ездить. Почему? Не будем далеко ходить, Российская Федерация. Если мы посмотрим на Российскую Федерацию, в последнее время очень много начало выходить новостей, где на скутере люди идут, проезжает скутер, случайным образом задевает, и человек умирает, падает головой. Нет у него на голове шлема, в ночное время у них нет никаких жилеток. И так как этот вопрос будет актуален еще долгое время, мы считаем, что нужно проводить обучение. Наряду с этим Бишкекский городской кеңеш плюс муниципалитет должен задуматься уже насчет инфраструктуры. Конечно же, для велосипедистов, для всех граждан, которые хотят ездить на экологически чистом транспорте, должны быть инфраструктурные условия. Бахыт Мырза, какие должны быть созданы инфраструктурные условия также? И вы ранее сказали, что необходимо ввести какие-то новые правила. Какого характера? Правила обучающего характера. То есть наших граждан, горожан нужно обучать. Как и получают права на вождение. Точно такие же. Например, элементарно, по пешеходу велосипедист не должен проезжать, проезжая. То есть он должен остановиться, слезть с велосипеда и пройти пешком, через пешеход. Что мы видим? Элементарно. Я каждое утро еду по Белинской, например, едете, там на скутере обязательно в этот трафик очень много проезжают на скутере люди. Это небезопасно, они проезжают между машинами, их всегда могут задеть, от этого могут появиться случайные смерти, и в связи с этим четко нужно, они должны получать права. А вообще, Бахыт Мырза, как вы считаете, насколько это будет внедрение всех создания этих благоприятных условий, насколько будет трудоемко и затратно, в финансовом плане? Конечно же, это нужно просчитать, но я не вижу здесь огромных затрат. Почему? Потому что и так по инфраструктурным направлениям, когда Бишкек будет развиваться, будут строиться пешеходы, велодорожки, для этого будет создано уже, он в комплексе будет решаться. И будет создано дополнительные условия, огромных затрат тут не требуется. Рахмат, урматтуу талапкерлер, биз көп учурда ушул шайлоолорго аттанып атканда шаардын чарбалык, экономикалык жана шаардыктарга түзүлгөн социалдык инфраструктуралык шарттарды айтабыз. Бирок борбордун тургундарынын маданий, руханий жана эстетикалык эс алуусу үчүн түзүлгөн шарттарга көп кайрыла бербейбиз. Саналуу сейил бактарды эске албаганда опера балет театры баштаган саналуу гана ушул шаардыктардын руханий жана маданий эс алуусу үчүн жайлар бар, саналуу гана. Сиздер дал ушул шаардыктардын ушул багыттагы, шаардыктарга ушул багытта шарт түзүү багытында кандай сунуштарды берип атасыздар? Мүмкүн болсо маселени чечишибиз керек, чечишибиз зарыл деген кургак убадалардан алыс болуп, программанын алкагында сунуштарыңыздарды айтсаңыздар. Биздин Кыргызстан. Чоң рахмат, аябай жакшы суроо болду. Бул жерде чечиле турган көйгөй азыркы тапта Бишкек шаарына дагы, Кыргыз мамлекетине дагы, теледебат шаардык кеңешке болуп атат. Бишкек шаарына эрктүү адам керек. Кескин түрдө чече ала турган. Эмне үчүн? Бишкек шаарында аябай жер маселеси көйгөй жаратып жатат. Аябай чоң көйгөй жаратып жатат. Ошол маселелер дал ушул заманга чейин чечилбей келатат. Ошол жер маселесин биз чечкен гана учурда
ошол сейил бактар дагы ачылат. Туура эмес курулган имараттарга мүмкүнчүлүк бербей сейил бактар курса болот. Теледебаттарда жана башка бүт партиялардагы бунун үстүндө аябай көп ой жүгүртүшөт. Ошондуктан жер тилкелерин, жер маселесин Бишкек шаарында чечкенде гана ошондо ошол биздин элибизге, шаардык тургундарына, шаардын тургандарына сейилдөө маселеси чечилет. Ал эми алардын маданий жактан, жанагы руханий жактан, эстетикалык жактан эс алуусуна кантип шарт түзөбүз? Маданий, руханий, эстетикалык жактан шарт түзүү маселеси бюджеттен жакшынакай акча каралып, ал жака көбүрөөк сарпталып, элдердин ошол дем алышына жардам берген маселеге бюджеттен акча көбүрөөк сарпталса, ошондо гана биз чечилет деп ойлойбуз. Азыркы учурда дал ушул багытка канча каражат бөлүнөт, анализ барбы сиздерде? Анализибиз бар, бирок менин сандарым так болбой калышы мүмкүн. Аябай аздаган бөлүнөт. Элементарно биздин партиянын кандидаттарынын бири ушул маселени көтөрүп келип атат. Марал деген кызыбыз эң оңой эле библиотекаларды. Библиотека. Шаарда аябай көп библиотекалар бар. Аны заманбап ыңгайлуу китеп окуу тараптан болсун, адамдар келип отуруп кеткен тараптан болсун, өзүнүн изилдөөлөрү бар. Ошону көп каражат менен эмес, аз каражат менен ишке ашыруу демилгеси дагы бар. Рахмат. Ишеним саясий партиясы, сиздердин сунуш? Биздин сунуш төмөндөгүчө. Демек, Бишкек шаарын биз эки башка Бишкекке бөлүп ар дайым карап көнүп калганбыз. Биз ошол тенденциядан кетүү максатында бул Бишкектин борбору, андан кийин жаңы конуштар. Ушул нерсени, тенденцияны жоюш керек. Бул нерсени чечкиндүү түрдө ошол баш калаанын макамы бар мэр, бул эрктүү жана ошондой эле шаардык кеңештин депутаттары ошондой кадамга барыш керек. Эмне себептен? Сиз айтып аткан ошо идеологиялык, маданий жагынан ошол биздин шаардыктарды сөзсүз түрдө тыгын жаратып, өзүбүздүн эскирген совет малынан калган ошол биздин музей жана китепканаларга алып келбестен, ошол жердеги жаңы конуштарыбызды, жаңы конуш макамынан жоотуп, аны Бишкек шаар борборунун бир бөлүгү кылып, ошол жердеги жер маселелерин чечип, себеби мурунку өткөл заманда ошол жердеги бакка, маданий борборлорго арналган жерлер туура эмес, багытталып сатылып кеткен. Ошол маселени чечип, Бишкектин чекесиндеги бардык тегерегиндеги аймактарды борборго айландыруу максаты бизде бар. Ошол нерсени сунуштайбыз. Рахмат. Эмгек партиясы. Биздин партиянын демилгелүү шаар программасы бул маданият бөлүгүнө да өзгөчө көңүл бурган. Мисал үчүн биз Манас айыл этнографиялык комплексин Бишкек шаарынын балансына өткөрүп алууну демилгелейбиз. Өткөрүп алгандан кийин ал Манас айыл комплексин эл аралык маданий борборго айлантуу планыбыз бар. Ал жерде жыл сайын эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүп, бул Бишкек шаарында мисал үчүн бизге коноктор келсе, биз шаардын четине алып барабыз, тоолорго алып барабыз. Ал эми мындай маданий жактан эс алып өсө турган жерлер жокко эседе. Ошондуктан биз бул Манас айылын ошондой жерге айлантуу планыбыз бар. Манас айылын айтып калдыңыз. Дал ушул айылдын айланасында суроо бергим келип жатат. Сиздер ушул комплексти оңдоп түзөп, реконструкциядан өткөрүп, ушунча каражат керек экен, сырттан же ички инвестиция тартабыз деген даяр долбооруңуздар барбы? Бул боюнча биз партиянын кандидаттары бул маселени толук талкуулап, шаардын бюджетинен бул нерсени ишке ашырууга толук мүмкүндүгүнө ынанганбыз. Дагы бир суроо, биз ушул шаардыктардын жанагындай маданий жайларга, алардын эстетикалык эс алуусуна өбөлгө болчу жайларга баруу саясатын дагы шаар бийлиги тилекке каршы жеткиликтүү деңгээлде аткарбай келет. Ушул багытта сиздердин сунуш жана демилгелериңиздер? Дагы бир белгилөөчү нерсе, биздин партия Бишкек шаарында жөө жүрүүчүлөр үчүн атайын Бишкек Арбаты көчөсүн ачуу сунушубуз бар. Ал жерде фонтандар коюлуп, отургучтар коюлуп, ачык концерттер, жеке чыгармачыл кечелер өтсө болот да. Кайсыл аймакка деп? Андан тышкары, бул биринчиси бул постоянная пешеходная улица, и второй вариант это временная пешеходная улица. То есть на выходных мы можем организовать на территории 4 районов
временные пешеходные улицы, чтобы у людей была культура вот этого, чтобы пешком ходили. Когда человек пешком ходит, он здоров. То есть в здоровом деле здоровый дух дегендечи. Сиздердин катарыңыздарда талапкерлердин арасында дал ушул багытта иштей турган бир заманбап менеджерлер, мындайча айтканда арт менеджерлер барбы? Кайсы тармакта? Дал ушул шаардын маданий багытта өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошо турган даяр идеялар бар инсандар катарыңыздарда барбы? Албетте, биздин партияда ар кайсы тармактардан кандидаттар камтылган. Рахмат. Улуу Журт саясий партиясы. Чоң рахмат. Бұл қазір қарап көрсек, Бишкекте чоң парктарды есептесек, 24 чоң парк бар да. Анан 49 жаңы конуш бар. Бирок парктардын көбүнө карабастан, биздин қазір мэрия эмнегедир жаңы парктарды курууга умтулуп жатат да. Биздин партиянын сунушу аталарыбыздан калган парктарды модернизациялоо. Бол турган паркыбызды биз модернизациялап, ошол жерге жакшы баягы оюн зоок куруучу жайларды кура албасак, биз жаңы парктарды ачып эмне кереги бар? Жана ошондой эле 49 жаңы конуштун 7-өсүндө гана скверлер бар. Эми ал сквер деген аты эле да. Ал жерге баягы Бишкек шаардык кеңеши тарабынан акча бөлүнгөн. Бирок тилекке каршы бардыгы ошол жерге салынган эмес. Биздин партия дал ошол 49 жаңы конушка сквер куруу, анын бүт ар бирөөсүн даярдап койгонбуз. Сиздер айткандай кыргыз жыттантып, кандайдыр бир кыргыздын колоритин кошуп, ошол жерге жаңы конушка барганда, ушул Кыргызстан экен, бул да бир шаарыбыздын бир бөлүгү экен деп аларды бөлбөстөн, тескерисинче 49 жаңы конушка тең сквер ойлоп тапканбыз. Эскиздери бардыгы даяр. Кудай буйруса шаардык кеңешке келип калсак эле, биз биринчи ошолорго көңүл бурмакчыбыз. Биз шаардыктарды кантип ушул маданий жайларга, театрларга барууга үндөй алабыз. Тилекке каршы Борбордогу бир топ театрлар көрүүчүлөрү жок, бош турганына бул көп жыл болду. Эгемендүүлүк жылдардан бери биздин дал ушул багыттагы маданиятыбыз, айрыкча шаардыктардын ушул багыттагы маданияты бир аз төмөндөп кеткендей элес калтырат да. Сиздер ушул саясатты кантип колго аласыздар? Туура. Анткени азыр биздин шаардагы көбү жөн жашабастан биздин шаардагылар баягы абдан кыйналып жашап атышат да. Адам кыйналып жашаганда баягы андай жайларга баруу эмес, уктаганга дагы кээ бирлердин убактысы жок болуп атат да. Абдан жумушсуздук аябай күчөп жатат биздечи. Андан кийин эң биринчи дал ошол эң баягы көйгөйлөрдүн бири. Экинчи жанагы кайра эле жаңы конуштарга алсак, ал жерде баягы Кыргызстандын 7 дубанынан келген адамдардын бардыгы ошол жерге келишкен жаңы конуштарга. Ал эми дал ошол жерлерге атайын участоктор бөлүнгөн. Могу жер мектеп болуш керек, могу жер садик болуш керек, могу жер клуб болуш керек дегенчи. Бирок анда тилекке каршы ал жерлер сатылып кеткен. Биздин партия ошо айтып атпайбыз, биз олигархиялык система каршы партиябыз деп. Дал ошол система каршы болуп, биз ошол жерлердин бардыгын кайра алууга же болбосо дал ошол жерди алып, ошол жерге бирдеке салып алган инсанга же болбосо ишкерге ага башка жер алдырып, ошол жерден баягы мэрия тарабынан ошол жерге жаңы маданий баягы мекемелерди куруу каралган. Переходим к заключительному вопросу. Начнем опять с партии Улуу Журт. Те, кто хотят изменений в городе, постоянно твердят, что система управления устарела. Разделение на районы не дает никакого положительного эффекта, что это ложится тяжелым бременем на городской бюджет. Вот как вы оцениваете нынешнюю систему управления и какие меры предложили бы, чтобы пошел такой эффективный сдвиг, да, именно в сторону улучшения? Структура боюнча, мэриянын структурасы бизде так жана даана жазылган биздин программада. Жалгыз мэр болуш керек, туура, бирок мэрди баягы шаардыктар шайлаш керек. Экинчи, бизде 4 вице-мэр бар. 4 вице-мэр бизге кереги жок, бизге 2 эле вице-мэр керек, жетет. Жана сиз туура айттыңыз, 4 аймакка бөлүнгөн биздин шаарыбыз. Ал аймак, ар бир аймак аким бар ал жерде. Биздин сунушубуз акимдин кереги жок ал жерде. Тек гана мэрия болгондон кийин эми кичинекей эле биз шаарыбыз да. Ошол мэрияга баш иш керек. Акимияттарды карасак 1038 жумушчу бар экен, жумушчу орун. Ошол 1038-ти биз 10 000 сомдон гана эсептегенде кандай акчалар кетип атат? Андан көрө ошол нерсени ушундай парктарды, коомдук жайларды салууга жумшасак, биз ойломокпуз шаарыбыздын өнүккөнүнө жардам беребиз деп.
Вот вы сказали, что вообще нет необходимости, да, вот в разделении на районы. То есть и в чем пойдет сдвиг? То есть каким образом, на что повлияет это? Насколько работа мэрии пойдет в сторону улучшения? Бізде дублирующий органдар көп та, мэрияда структурада дублирующий муниципальный предприятиялар көп та. Ошондуктан мен баягы аймакка бөлүнүп алып, ал жерден баягы өздөрүнүн эле кайра бизнесин жасамай, ошол эле мусоркадан, ошол эле жол салмайдан, ошол эле баягы тротуар салмайдан ар биринен булар пайда көрүшөт да. Ошонун баардыгын жок кылуу үчүн биз бир гана мэрге баш ийе турган нерсе керек. Бир гана адам алга жооп бериш керек. Мисалы үчүн азыр көрүп атпайсыздарбы, акимдер камалып атат, вице-мэрлер камалып атат, мэрлер камалып атат. Ага бир гана адам жоопкерчиликтүү болсо, ал адам андай кадамдарга барбайт деген биздин оюбуз бар. У вас 13 секунд остается, дополнить еще? Ошондуктан бул нерсеге биз түз карап, түз чечишибиз керек. Ошондуктан андай баягы бул нерсеге бир гана адам жооп бериш керек деген биздин позициябыз да ошондой да. Политическая партия МГЕК, ваша позиция? Как должно быть городское управление? Городское управление эффективно, когда есть цифровизация. Все должно свести к цифровизации. Единое окно. В настоящее время у нас граждане при получении муниципальных услуг сталкиваются с разными бюрократическими барьерами, и им приходится собирать справки с разных ведомств, то есть их туда-сюда футболят. Такого нам не нужно. Мы живем в 21 веке, все должно быть через приложение, то есть через единую систему. Уже как 2 года подряд у нас объявляется годом цифровизации, и на государственном уровне в этом направлении работа ведется. К примеру, это портал электронных услуг Түндүк, очень удобная, кстати. Но многие наши граждане не знают о его существовании. Допустим, если я получил электронную подпись в любом ЦОНе, я могу, сидя дома, одним кликом получить справку о месте жительства, справку о заработной плате и о других социальных отчислениях. И если все наши городские управления будут внедрены в систему Түндүк, то наши граждане будут получать качественные услуги, и все это в максимально краткие сроки. А как вы вот ускорите процесс цифровизации, чтобы населению было доступно? Да? Вы сейчас говорите о том, что население не в полной мере владеет информацией, да, что у нас какие-то услуги именно государственные цифровизированы. Ну, это, во-первых, данная кампания информационная должна проводиться уже на государственном уровне, не только в городе, потому что это портал государственных услуг на всю территорию республики. А как ускорить именно в городе? Мы должны в скорейшем времени все наши управления, то есть структуры мэрии, подключить именно, внедрить в систему портал электронных услуг Түндүк. Вот вы сказали, что необходимо, и не только вы, вообще в целом говорится о том, что все инициативы всегда сосредотачиваются именно в городе. А почему-то мы забываем об окраинах, да, но вместе с тем стоит упомянуть, что это вся одна государственная машина, что необходимо развивать также и регионы, да? Почему наша программа называется «Инициативный город»? И в этом и заключается, потому что город Бишкек, он как административный, культурно-деловой, финансовый центр, он должен быть образцом для других регионов. То есть город должен проявлять такие инициативы, которые бы послужили примером то есть дал бы толчок для развития регионов нашей страны. У вас еще 34 секунды остается, вы можете дополнить свои мысли. И еще одно, как мы можем обеспечить эффективное управление, это когда мы своим гражданам даем знать, как расходуются все бюджетные средства. Граждане должны владеть всей информацией, то есть должен быть сайт, на котором в режиме реального времени каждый горожанин может следить, какие средства куда расходуются. То есть прозрачность, да? Да. Кечиресиң кесиптеш, менде дал ушул багытта суроо бар эле. Сиз санариптешүү маселесин көтөрүп атпайсыздарбы? Менин билгенимче, мэрияда азыр дал ушул саясатты ишке ашыра турган атайын башкармалык бар. Жылына шаар казынасынан дал ушул санарип саясатты ишке ашырууга канча каражат кетет экен жана ал максаттуу пайдаланып жатабы? Ушул маселени бир анализдеп, карап, текшерип көрдүңүздөрбү? Мен бул тууралуу так маалыматым жок, тилекке каршы. Бирок
Биз цифровизацияга барсак, бул алдыга умтулуу сөзсүз болот. Рахмат. Партия Ишеним, ваша позиция? Есть у нас ряд предложений. Одно из предложений в Бишкеке в структуре мэрии находится 22 МТУ, это местное территориальное управление, а также 4 административно-территориальные. Это акимиаты мы, как бы народом называем. У нас такое предложение есть, где мы, оптимизируя те территориальные управления МТУ-22, и чтобы не было акимиатов, то есть на 4 района, оно территориально будет называться, оставаться, но ближе к народу, чтобы была эффективная работа, чтобы человек с окраины города за одной бумагой не ездил в центр города и не создавать столпотворение, мы предлагаем, чтобы МТУ в своих рамках тех полномочий, оптимизируя работу и увеличив делегирование, ближе народу работал, именно создавая условия, которые вы говорили в начале, окраины города, чтобы не было окраины города, а город был чтобы не целиком. было разделения, да? Да, чтобы целиком город мы чувствовали, чтобы не было такого разделения, что некоторые условия, которые есть в центре города, чтобы их не было в окраине. Регионов, да? Она была доступна для всех горожан. 37 секунд у вас остается, вы можете еще дополнить. А также, свою да, мысль. местное самоуправление, которое мы хотим представить нашего народа законом о местном самоуправлении, поэтому создать в структуре одного штата вице-мэра, который должен сильно работать в интересах наших горожан, то есть местное самоуправление, направление должно быть такое. Поэтому в интересах наших горожан должно быть город целиком, единый. Биздин Кыргызстан, ваше мнение? Большое спасибо за вопрос. Сегодня я бы хотел отвести внимание всех, кто сегодня смотрит теледебаты, на профессиональное управление. Конечно же, в первую очередь в городе должен быть профессиональный человек, который будет управлять городом. Это в лице мэра это будет он избираться народом, мы будем только за, будет он предлагаться городским кеңешем, выдвигаться или же премьер-министром, как это прописано у нас в законодательстве, но должен прийти человек-профессионал. Вот начиная от человека-профессионала пойдет вся его деятельность. Приведу элементарный пример. Например, мы говорим очень много о цифровизации. 2 года подряд у нас идет цифровизация. Но что мы видим? Элементарно между муниципальными предприятиями нет нормальной связи. То есть один и тот же вопрос, он гуляет у нас по кабинетам. То есть дублирование, да? Дублирование идет. Очень много вопросов возникает, когда элементарно на общественное обсуждение выносится одно МПО, оно обязательно вывешивается только на сайте и дается в газету Иркинто, государственную газету. Почему бы в целях цифровизации не дать новостным порталам, как, не знаю, Акипресс, пусть это будет с ОТРК заключить какие-нибудь соглашения, и чтобы именно частью муниципалитета горожане все об этом слышали. Элементарно в этом и будет заключаться проблема. Что мы видим? Некоторые мэры, которые приходят, они просто стопорят работу города, город не развивается, город не работает. Почему? Потому что они боятся каких-то движений, из-за чего они завтра будут вызваны в ГКМБ, сядут или еще наподобие таких вещей. Из-за этого должен прийти профессионал. Зачастую при приходе профессионалов работа решается. Спасибо вам. Можете 13 секунд свои использовать. Плюс к этой идее, которую мы, оптимизируя МТУ, мы предлагаем, чтобы каждый год мэр должен доступно на общее обозрение давать отчет нашим горожанам. То есть должна быть открытая мэрия. Рахмат, урматтуу талапкерлер, ушуну менен биз биринчи раундду жыйынтыктайбыз. Объявляем минутный перерыв.
Анда эмесе экинчи раундту баштайбыз. Объявляем второй раунд. Здесь предполагается уже дискуссия между вами, то есть вы отвечаете на вопросы своих оппонентов. Очень важно, чтобы вопросы касались именно Бишкека и его развития. Каждому из вас будет предоставлено по 7 минут времени. Я еще раз напомню, уважаемые кандидаты, не забывайте отслеживать свое время на таймере. Урматтуу талапкерлер, экинчи раунд үчүн сиздерге 7 мүнөт убакыт каралды. Сиздер бул убакыт аралыгында суроо берип дагы, ошол учурда жооп берип дагы үлгүрүүңүздөр керек. Ошондуктан убакытты карап башкарып туруңуздар. Узатылган суроолор жалпы мазмунда болсо дагы болот, же болбосо ар бир талапкерге жеке даректүү узатсаңыздар болот. Мүмкүн болсо суроолор шаардын экономикалык, чарбалык жана башка шаарга байланышкан суроолорду узатсаңыздар деп сунуш айтат элек. Биздин Кыргызстан саясий партиясы сиздин атаандаштарга болгон сурооңуз. Чоң рахмат. Мен биринчи суроом Ишеним партиясына болот. Сиздердин программаңыздарда 54 муниципалдык ишкана бар деп көргөзгөнсүңөр. Алардын көбү дотацияда. Анан так ошол программада 12 муниципалдык ишкананы биз жабабыз, кыскартабыз деген маалымат тараткансыңар. Суроом, мисалы ошол кайсыл 12 муниципалдык ишканалар деги эле шаардык муниципалдык ишканаларды кыскартуу боюнча көз карашыңыз кандай? Рахмат. Бишкек шаардык кеңешинде көп жолу ушул маселе талкууланып, биз көп жолду сунуштаганбыз. Бизде кээ бир ишканалар өзүңүз жогоруда айткандай дублирующий деген мындай кайталануучу функциялар менен кетип калган ишканалар көп. Ошол себептен оптимизациялоо максатында биз кээ бир ишканаларды, мисалы айтып кетсем, департамент реклама боюнча, жарнамалар боюнча, мисалы ошол ишканага бөлүнгөн акчадан алардыкы каржы маселесин чыгаша менен бизге пайда алып келбеген ишканалар бар. Бир катар ошондой ишканаларды биз кыскартуу менен оптимизациялоо максатында бюджетке жанагы кесепети тийбеген жана ошо бюджетти көбөйтүү максатында ошо ишканалардын биз кыскартабыз. Бул бир эле мисал. Андан сырткары структуралык жагында ошол акимияттар тарабында ошондой сунуштарды беребиз. Биз МТУларды оптимизация алып келебиз. Ал жерде штаттык жана бирдиктерди дагы ошол кесипкөй адамдарды ачык конкурс аркылуу келген кесипкөй адамдарга делегирование маселесин көбүрөөк чоңураак элге жакын иштеп, оптималдуу элге мындай жакшы жумушту жеткирүү максатында ошол кыскартуу жана оптималдаштыруу маселесин сунуштайбыз. Кудай буйруса, бул биздин бере турган жаңы структураны ошол Кудай буйруп, ошол Бишкек шаардык кеңешке биздин команда өтсө, ошол жерде мүчөлөрдүн чоң жана мындай көз караш менен сунуштай турган чоң идеялары бар. Ошону биз шаар тургундарына сунуштайбыз. Рахмат. Башка талапкерлерге сурооңуз. Эмгек саясий партиясына в вашей программе четко прописано пути решения стоянок в городе Бишкек. Можете рассказать именно какие пути решения по стоянкам в городе Бишкек вы бы предложили? По стоянкам, как мы уже выше отмечали, во-первых, в центральной части города нужно упорядочить, то есть нужно принять другие тарифы, а на окраине уже другие тарифы также. Можно осуществить муниципальным предприятием, также можно отдать в частные руки. Также в нашей столице необходимо построить многоярусные парковки. Для этого нужно изыскать средства. И в нашей столице также земельных участков уже не хватает, да? Практически их нету. Поэтому найти земельный участок тоже составит большого труда. Поэтому нужно искать, во-первых, денежные средства и земельный участок. Спасибо. Рахмат. Улуу журт саясий партиясына сурооңуз. Улуу журт саясий партиясына эң эле биринчи сиздин партияңыздар шаардык кеңешке өтө турган болсо, эң эле биринчи жасай турган жумушуңуздар эмне болот? Эң биринчи жасай турган жумушубуз
инвентаризация, жер тилкелерин инвентаризация кылуу болмокчу. Андан тышкары, мынакей сиздер айтып атпайсыздарбы, бизде жер тилкелери калбай калды депчи. Бирок жер тилкелери Бишкекте толтура. Чоң заводдор бар бизде. Мына Ленин заводун алсак, Дастан заводун алсак, Дастан заводу 24 гектар. Аны биз азыркы заманбап кылып 2 гектарга куруп койсок болот. Калган 22 гектар боп-бош. Анын ичине бактарақ тегип, сейилдөө парктарын кылып, кандайдыр бир сонун мекемелерди куруп койсок болот. Эң биринчи биз ошо жер маселелерине көңүл бурмакчыбыз. Жана өзүңүздөр билесиздер, экөөңүздөр тең депутат болуп иштегенсиздер. Сиздердин убагында 200 объект муниципалдык жерге курулуп калган. Жөн эле баягы арендага алынып эле ошол объекттер курулуп калган. Алардын бири мынакей Суракматовдун Панфилов паркында курулган имараты. Ага далил. Ошондой жерлерди эң биринчиден биз мамлекетке кайра өткөрүүнү караштырмакчыбыз. Инвентаризацияны биз эң биринчи көтөрөбүз ошол. Партия «Ишеним». Вы можете задать вопросы как адресно, так и общего характера для всех. Улуу журт партиясынан баштасак, сиздер эгерде Кудай буйрса шаардык кеңешке келсеңиздер, азыр актуалдуу маселе болуп коопсуз шаар деп атпайбы? Коопсуз шаар болуш үчүн ар бир жаран, ар бир шаардык тургун өзүн коопсуздукта, комфортто сезиш үчүн кандай кадамдардан баштасаңыздар болот? Конкреттүү ошол кадамдар кандай болушу мүмкүн? Сиздер тараптан сунуштар барбы? Чоң рахмат, албетте бар. Коопсуз шаар баягы Бишкек шаарына киргени менен, бирок ал толук иштебей атат. Дал ошону эң биринчиден толук иштетүү. Коопсуз шаар дегенде эле биз баягы золотой квадратты алып эле ошол жерде эле коопсуз шаар кылып атабыз да. Бирок шаар деген бул албетте мен төмөндөгү айткан 49 жагын конушка да алар да шаарга киришет да. Ал ошол жагын конуштарга да ошол коопсуз шаардын демилгеси менен ошол жерге камераларды орнотуу жана ар бир өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан чоң проблема бул мусорный бактар. Ошол жерге да биз демилге көтөрүп атабыз, ошол жерге да камералар коюлуу абзел. Эмнеге дегенде өзүңүздөр билгендей, ал жерге көбүнчө адамдар кечкисин машиналарын токтотуп кетишет. Биздин муниципалдык тазалык ишканасы ал жер менен көбүнчө баягы тазалоого дагы абдан шарттары түзүлбөй калат да. Дал ошондон улам биздин партия коопсуз шаарды көбүнчө модернизацияга алууга биз ошо четтен Корея компаниясы бизге сунуштап атат абдан жакшы идеяларды. Бул баягы 2 эсе арзаныраак болот экен. Азыркы бизге Россия куруп берип атпайбы коопсуз шаардычы, бирок бул Корея бизге 2 эсе арзан сунуштап атат. Дал ошол Корея өлкөсүндөгү инвесторлор менен биз коопсуз шаарды толугу менен ишке киргизүүнү демилгеге алабыз, Кудай буйрса. Рахмат. Ваши вопросы? Биздин Кыргызстан партиясына Бакыт Абдулгапович, сиз шаардык кеңеште иштедиңиз 4 жыл мурунку чакырылышта. Азыр ушул партиянын демилгелери бар, жаратмандар партиясы деп атап атасыздар. Бюджетти шаардыкын өзүңүз билесиздер, азыр кризис болуп атат, пандемия, экономикалык кантип көтөрсөк гана шаар өнүгөт. Себеби каржысыз шаар өнүкпөйт. Каржыны каяктан табалым деп ойлоп атасыздар? Сунуштар. Чоң рахмат сурооңузга, Рыспай Аматович. Ушул жерде бир аз белгилей кетсем, мен шаардык кеңеште 2019-жылы май айында келип, 2 жыл толук отурбадым. Бирок сиз менен биргеликте иштеп, шаардык кеңеште көптөгөн иштерге жетиштик деп ишенем. Сурооңузга рахмат дагы бир жолу. Бул маселени азыркы тапта биздин партия жаратмандар жол менен келип атат. Талапкерлерибиз бир маселени өзүнүн сферасында болсун, өзүнүн бир жетишкендигинде болсун, ошол нерсеге жетишип, так аткарып, жумуш орундарын түзүп, анан кийин шаардык кеңешке аттанып жатышат. Неге? Анткени аларда бош убакыт пайда болду, ойлору бар, адис болгон үчүн шаарга келип өнүктүрөлү деген маселеси бар. Бюджет маселесин кандай көтөрөбүз? Билгениңиздердей, Ош жана Бишкек шаарлары бюджетоформирующий города деп коет. Биздин шаардан түшкөн салык акчалар болсун, топтолгон акчалардын баардыгы мамлекеттик казнага кетет. Ошол казнадан Бишкек шаарына көбүрөөк акчаны бөлдүрүп калдыш керек. Азыркы тапта сиздер билгениңиздердей ал 12%.
12%-дан көп Бишкек шаарына кала турган болсо, анан туура адис келип иштей турган болсо, ошол акчаны туура жолго салып, туура жолго коротуп, ошондо гана Бишкек шаары өнүгөт. Салык көтөрүү маселеси эч кандай турбайт. Ошол бюджетке кетип аткан акчадан Бишкек шаарына көбүрөөк акча калтырыш керек. Канчага чейин көтөрсө болот? Азыркы учурда өзүңүз билесиз, 10 миллиард 231 миллион бюджет бекиткенбиз. Ошону канча миллиардка чейин көтөрсө болот? Кантип? Менин көз карашымда азыр биздин бюджет жарым акчасынан көбү защищенный статьяларга кетет. Туура, эң туура. Защищенный статьяларга кетет, анан аябай эле аз акча шаарды өнүктөргөн калат да. Менин оюмча бюджетибизди 20 миллиард сомго чейин көтөрсөк, менин оюмча аябай жакшы жана жөнгө салына турган иштер болот Бишкекте. Рахмат. Есть ли у вас вопросы для политической партии МГЕК? Бар. Улуу журтка. МГК калды, улуу журтка берген суроо. Бизде актуалдуу маселелер өзү бир топ эле, бирок ошондон тыгын маселеси баарыбызга тиешелүү нерсе экен. Ошо тыгын маселесин канткенде жеңе алабыз? Тыгын маселесин канткенде жеңе алабыз. Тыгын маселеси бул Бишкекте көп жылдардан бери келатат. Биз азыркы учурда адам баалуулугуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мисалы, техника бул техника, адам. Биз мисалы үчүн тротуарларды көбүрөөк куруп, веложолдорду көбүрөөк куруп, ошондой саясатка алып келсек, адамдардын аң сезими өзгөрүп, мисалы үчүн велосипед, скутерлер менен адамдар жүрүп баштаса, ошондо балким адамдар жеке автоунадан баш тартып, экологиялык таза транспортко өтүшү мүмкүн. Андан башка айтыш кыйын да, себеби бул Бишкекте азыркы учурда нормадан 10 эсе ашыкча унаалардын саны. Туура. Демек, мен башында айткандай, экологиялык идеологияга барышыбыз керек экен. Рахмат. Рахмат. Аскар мырза, сиздин атаандаштарга болгон сурооңуз. Вопрос всем партиям. Количество автомобилей, как я сказал, превышает 10 раз нормы. И переизбыток является основной причиной заторов. И как вы думаете, стоит ли расширять дороги для решения данной проблемы? Рахмат. Биздин Кыргызстан сизден баштайлы. Большое спасибо, Аскар Мирза, за ваш вопрос. На самом деле этот вопрос стоит, пути решения данного вопроса стоят комплексно. Почему? Потому что во многих индустриальных странах мира, в разных странах, такие пути решения, например, элементарно в Москву каждый день из Подмосковья заезжают очень много количества населения для работы. Соответственно, у нас в Бишкеке то же самое. Да, мы не хотим делать разделение, но из-за экологической ситуации в городе должны быть решены такие проблемы, как генеральный план Бишкека. Вы знаете, что он устарел. На данный момент идут заново рассмотрение данного генерального плана. Соответствующие регламентирующие документы есть. Это ПДП. Как бы нам резонансно для наших горожан это не звучало и не должно было быть, но это документ. Документ, который позволяет правильно строить в городе. И документы, позволяющие, соответственно, ПЗЗ. На вчерашних дебатах тоже прозвучал данный вопрос, но у нас нет регламентирующих этих документов. Нужно сперва принять генеральный план, довести до конца ПДП, принять ПЗЗ, и после этого наши линии четко будут очерчены. Что мы видим сегодня в Бишкеке? Мы видим, что некоторые строительные компании строят хаотично и на это закрывают все глаза, проводят как хотят. Элементарно женщина с ребенком, с коляской гуляет по городу, тротуар идет прямо, потом падает, заезд в парковку одного здания, там строительная компания построила какой-то дом. И вот такие проблемы у нас появляются. Первое – регламентирующие документы. Второе – инфраструктурные решения. Мы предлагаем, чтобы в Бишкек ограничить определенный въезд на некоторые часы, как это происходит
за границей. Оставлять машины. У нас элементарно с парковками, очень хороший вопрос тоже прозвучал. Как бы нам трудно не было, но в Бишкеке есть земли, где можно поставить многоуровневые парковки. Это нужно делать. Это обязательно нужно делать. И я считаю, мэр, который придет, он должен больше обращать внимание на эти вопросы, потому что все кандидаты, все партии будут отмечать данную тенденцию. Переизбыток города, многоуровневые парковки, как минимум нужно их на 4 района очень много построить. И в кратчайшие сроки. Спасибо. Улуу журтунда суроосу бар болуш керек сизге. Мүмкүн болсо убакытты ошого алып калыңыз. Ишеним саясий партия Можно уточнить, сиздин. да? То есть стоит, да, расширять? Кечиресиз, улуу журтунда суроосу бар болуш керек. Биздин Кыргызстанга убакыт саналуу эле калды. Мүмкүн болсо секундаларды жооп берүү үчүн алып калсак. Жооп албай калдым. Кыска нуска жооп берип коюңуз. То есть стоит расширять дороги? Дороги расширять стоит. Почему? Некоторые дороги у нас есть неправильно, то, что строительные компании построили, их нужно узаконить, убрать с красных линий, у нас дороги станут широкими. Рахмат. Ишеним саясий партия сиздердин жооп. Это очень хороший вопрос. Я против того, чтобы расширяли дороги. Почему? Та тенденция, которая есть в столице, она будет расти. То есть расти в плане, что население будет в городе расти. И некоторые города Соединенных Штатов Америки, а также в Европе уже пришли к тому, что строив даже многоуровневые дороги, оказывается, это никогда не остановится. Потому что мегаполис, она будет увеличиваться за счет населения. Поэтому я считаю, что облик Бишкек, который мы знаем, который мы любим, он должен оставаться, мы сами должны меняться. В плане, опять-таки повторюсь, мы должны чувствовать ответственность, которая у нас в данный момент есть, и передать эстафету будущее поколение. Экология, экология и экология. То есть мы, расширяя дороги, мы пропускную возможность увеличиваем, мы можем здесь такую хаотичную картину организовать в центре города Бишкек. То есть она будет прибывать и прибывать. Мы должны поменять свой курс, мы должны выбирать альтернативный вид транспорта, экологический вид транспорта, а расширять дороги не нужно. Абдан жакшы суроо болду. Биз Улуу Журт партиясы жолдорду кеңейтүүгө каршыбыз. Анткени кеңейте албайбыз. Ачыгын эле айтыш керек да. Мен жеке өзүмдү алсам, мисалы үчүн биздин коомдук транспорттор жакшы болсо, кондиционер менен бардык шарттар менен болсо, мен ошо коомдук транспорт менен эле жүрмөкмүн. Жана ошондой эле ар бир биздин жараныбыз, ар бир Бишкек шаарынын тургуну дагы ошондой кылмак болушуңуздар керек. Ошондуктан биз коомдук транспортты жакшыртууга баягы программабызда бар, жакшыртуу. Азыр мына көрүп атасыздар, жакында эле мэрия эптеп баягы шаардыктардын суроосунан кутулуш үчүн бир канча 50дөй автобус алып келип коюшту, бирок шаардын көркүн абдан бузуп атышат. Эң биринчи көркү, экинчиден газ менен деп договордо жазылуу менен бирге ал жерде газ менен эмес, биз солярка менен жүргөнүн көрүп атабыз. Бул биринчиден. Экинчиден болсо биз баягы коомдук транспорттарды эгерде газга же болбосо электрондук баягы жагууга өткөрсөк, биз эң биринчиден экологияны сактап кала алабыз. Ошондуктан менин оюмча коомдук транспортко абдан жакшы көңүл буруш керек. Андан кийин баягы өзү эле машиналар азайып калат да. Мисалы үчүн ар бир үйдө 5-тен 6-дан машина бар. Эгер коомдук транспорт менен жүрө турган болсок, бир үйдө бир эле машина болгонго шарт түзүлөт да. Азамат Мырза, ваши вопросы своим оппонентам. Менин суроом, мен төмөндө айтып кеттим, инвентаризация боюнча. Биздин бул жерде эки мырза отурат, экөө тең депутат болушкан. Эмне үчүн сиздер депутат болуп отурганда, мен төмөндөгү айтып кеткен 200 объект курулуп атканда, жөн эле баягы мэрия арендага берип коюптур. Эмне үчүн сиздер ошол инвентаризация сөзүн, инвентаризацияны эмне үчүн көтөргөн жоксуздар? Инвентаризация керек экен, эмне үчүн сиздер сессияда көтөргөн жоксуздар? Эмне үчүн комиссияда ар бирөөңүздөр болгонсуздар? Эмне үчүн андай суроолорду көтөргөн эмессиздер? Рахмат. Жооп берсек болобу? Ишенимден баштайлы. 2017 жылы өкмөттүн токтому менен ошол инвентаризацияга маселеге тиешелүү жер тилкелерин же болбосо башка маселелерди карай турган комиссиялардан Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын өкмөттүн токтому менен чыгарып салган.
2017 жылдан кийин ызы чуу болгон ошол кылмыш иштери менен байланыштуу объектилердин, жер тилкелердин бардыгынын тагдыры ошол маселелер 2017-тен башталат. Ошол себептен Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттар ошол маселеден алыстаган үчүн өкмөттүн токтом айынан ушул маселе азыркы күндө ачык турат. Сиз туура белгиледиңиз, инвентаризация маселеси эки жаатта жүрүп атат. Мыйзамсыз берилген жерлер боюнча инвентаризация жүрүп жатат, бирок ал жөн эле каттуу деп айтылат. Бирок ал 6389 үйдүн мыйзам долбоорун мен 2013 жылы жазып, ошол нерсени сунуштагам жогорку кеңешке, бирок буга чейин 3 варианты менен ошол мыйзам долбоор өтпөй келет. Ошол 6389 үй азыр инвентаризация болуп атат, бирок аны мыйзамдаштырыш керек. Рахмат. Биздин Кыргызстан. Сурооңузга чоң рахмат. Мен бир аз башка жаатта жооп берет элем. 2017 жыл бизден алынган, шаардык кеңешинен алынган. Бирок ошол эле суроону мен шаар тургуну катары буга чейинки келаткан депутаттарга бере кетет элем. Эмнеге ал өзүнүн убактында ошол жумуштарды аткарышпады, биринчиден. Экинчиден, бул маселе 2012 жылдан бери аябай каттуу келип атат Бишкек шаарында. Мен жер комиссиянын төрагасы дагы болуп отуруп, биз жумуш иштерин аткардык. 2017-ден кийин кеткенден кийин биз ага карабай протоколдук порученияларды берип. Рахмат, урматтуу талапкер, тилекке каршы сиздин убакыт бүтүп калды. Эмгек саясий партиясына сурооңуз. Эмгек саясий партиясына төмөндөгүдөй суроом болмокчу. Биз көптөгөн мындан тышкарыда дебаттарды өткөрүп атабыз. Биз 2 жолу сиздерге кайрылганбыз. Биз менен чогуу Бишкек Таштанды полигонуна чыккыла, дебатка чогуу баягы талкуу кылалы, сүйлөшөлү десек, аны да кабыл албай койдуңуздар. Андан кийин биз ойлодук, баягы эми силерде элиталар көп да, ойлодук баягы буттар чаң болуп калабы деп, аянтка дагы чакырып көрдүк. Аянтка да келе алган жоксуздар. Менин суроом мейли эми, келе албасаңыздар өзүңүздөр билесиздер дегенчи. Биздин Таштанды полигонун кантип ошол маселени чечүүгө болот? Таштанды полигонун кантип биз арыла алабыз Таштанды полигонунан? Таштанды полигонун бул Европа өнүктүрүү банкынан долбоор болгон. Ушул долбоорду аягына чейин чыгарыш керек. Бул ишке ашпай калган долбоор десек болот, мына канча жылдан бери турат. Бул ишти ишке ашырууга, бул долбоорду, бул азыркы шаардык кеңешке каттанып аткан бардык партиялар биргеликте чогуу аракет кылыш керек. Себеби бул мусорду кайра, таштандыны кайра иштетүүчү завод бул бизге абадай керек. Анткени башка өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн бул таштандыдан электроэнергия чыгарып атат, жылуулук энергиясын чыгарып атат. Бул таштанды акча. Ошол акчаны биз колдонуп калышыбыз керек. Туура, дагы бир мындай суроомда, эң биринчи таштандыны иреттөөчү завод курулуш керекпи же таштандыны кайра переработка кылган завод курулуш керек? Бул багытта мен сизге программанын негизинде жооп берип коеюн. Бизде программада жарандарда таштандыны бөлүп чогултуу маданиятын калыптандыруу ушундай пунктубуз бар. Буну кандай кылсак болот? Биздин партиянын мүчөлөрүндө ишке ашкан долбоорлор бар. Мисалы, ар бир таштандын түрүн өзүнчө чогултуп көрүү. Бул боюнча бизде тажрыйба бар. Андыктан биздин партиянын мүчөлөрү активдүү бул нерсени ишке ашырууга толук күчүн жумшайт. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, тилекке каршы артып калган убакыттар бар экен. Мүмкүн болсо дагы бир жолдон суроо берели. Сиз ошол эле таштандылар боюнча жооп берип койсок болобу, Албетте. Кызыктуу маселе биз үчүн, сизге рахмат. Таштандылар боюнча 22 миллион евро бул бизге жарымы 11 миллиону кредит катары, жарымы ал грант катары алынган. 2011 жылы башталган маселе. Мурунку чакырылышта бул маселе боюнча депутаттык комиссия болуп, ошол боюнча изилдеп, ошол нерсени талкуулап, деталды биз сунуштаганда, бирок ал ратификациядан өтүп калган маселеге болгонго байланыштуу бул 22 миллион евро иш жүзүнө кирип кеткен. Сиз туура белгиледиңиз, Бишкек шаары бул мегаполиске айланып аткан шаар. Бул жерге завод керек. Кандай буну талкууласак да, кимдин кандай көз карашы болбосо дагы, Бишкек шаарында ар жагы торф чыгарган, жер байлык, жер семеткич чыгарган, же болбосо электр энергия чыгарган таштандыны экология зыян келтирбеген завод курулуш керек. Бирок анын баасы болжол менен 50 миллион евро деп
айтылып жүрөт азыр. Ошондуктан аны сортировка деп коет, анда линия эмес 22 миллион евро. Завод керек. Завод керек, биз аны курушубуз керек, сөзсүз түрдө, себеби биздин шаар өнүгүп атат, өсүп атат, калкы да көбөйүп атат. Рахмат. Рахмат. 18 секундаңыз калган экен, мүмкүн болсо. Мен ойлойм, биз ошол заводду кура алабыз. Бишкек шаардык кеңешине Ишенем саясий партиясы келсек, биз ошол заводду куруу үчүн инвесторлор боюнча сунуш сөзсүз беребиз. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, бизде артып калган убакыттар бар. Аталган мүнөттөрдү, секундаларды талкуунун жүрүшүндө сиздер кайрылбай караган айрым жагдайлар, айрым позициялар болсо, аларды бекемдөө үчүн, кайрадан кайрылуу үчүн колдонсоңуздар болот. Өзүм дагы баягы суроого байланыштуу бир аз талкуулоого алып кетейин дедим элем. Биздин партиябыз, Улуу Журт партиясы, дал ушул Таштанды полигонунда курулуп жаткан заводду бизге кайра эле инвесторлор кайрылып атышат. Ал заводду болгону 1,5 миллионго эле куруп койсо болот экен да. Бизге баягы 22 миллион бөлүнгөн деп сиз айтып атпайсызбы? Жарымысы грант эсебинде, жарымысы баягы кредитке эсебинде. Бирок ошонун 1,5 миллион эле бизге жетет экен. Калгандары ошол жактан чыгып аткан баягы мусор эле бизге баягы жетиштүү деп атат да. Биз баягы эң башкы маселебиз мусордон арылуу да. Андан кийин баягы туура айтып атат. Эң аягында эчтеке калбай калат ал жердечи. Эң аягы, эң акыркысы баягы жер семирткичтерге биз колдонсок болот да. Ошондуктан биздин партиябыз да ушундай сунуштарды баарыңыздарга бермекчибиз. Баарыңызды балким биз өтпөй калабыз, балким сиздер өтпөй каласыздар. Кайсыл партия дагы өтүп кетсе, дал ошол сунушту биз сиздерге бермекчибиз. Дагы чогуу ирет ушул баягы өзүбүздүн ишибизди ишке ашырганга мен сиздерди чакырып кетмекчимин. Рахмат. Артып калган убакыттарды колдонсоңуздар болот. Ошол эле учурда баш тартуу мүмкүнчүлүгүңүздөр да бар. Эмгек партиясы. Менде Ишеним партиясын суроо бар эле, уруксат болсо. Кыскача, Кыскача. 7 секунд у него остается. Сайматович, интернетте сиздер ар бир жаңы конушка 50 миллион эмес, 500 миллион бөлүнүш керек деп уран салдыңыздар. Мисалы, азыркы учурда Бишкекте 47 макамдуу, анан 7 макамсыз конуш бар. Жалпысынан 54. Эгерде ошол макамдуу 47 конушка 500 миллиондон бөлсөк, бул 23 миллиард 500 миллион сом болот. Шаардын бюджети 10 миллиард болуп атканда, биз 23 миллиардты кайдан табабыз? Туптура суроо бердиңиз, мен бат-баттан жооп берейин. Бул бир жылда керектелүүчү сумма жөнүндө айтылган жок. Бул ошол биздин жаңы конуштарды калпына келтирип шаарга кошуу максатында айтылган. Рахмат. Шаарга айлантышыбыз керек. Рахмат. Убакыттарды колдонсоңуздар болот, урматтуу талапкерлер. Позицияларды бекемдөө үчүн колдонсоңуз болот, ошол учурда баш тартсаңыздар да болот. Башында жанагы биринчи суроо эме боюнча болуп калды. Өзүм суроо берген. Жолдорду кеңейтиш керекпи же кеңейтпеш керекпи деген. Бизге тарых көрсөттү, кеңейтүүнүн эч кандай кажети жок. Анткени кеңейткенде бул бир гана автоунаанын маселесин чечебиз. Биздин партиянын негизги баалуулугу бул адам баалуулугу да. Адам биз үчүн эң жогору турат, адам өмүрү. Ар бир мамлекетте анын жарандары бул эң негизги байлык болуп саналат. Демек, биз адамдар үчүн шартты көп түзүшүбүз керек. Биздин программада белгиленгендей, биз жөө адамдар үчүн көптөгөн шарттарды камтыганбыз программада. Бул ар бир жаңы конушта кичи гүл бакчалар, сквер, кичи гүл бакчалар, жөө жүрүүчү адамдар үчүн көчөлөр, жана башка көптөгөн 200 километр тротуар, 100 километр веложол, ушундай сыяктуу көптөгөн долбоорлорубуз бар. У вас остается еще 2 минуты. Баш тартасыз. Рахмат. Улуу Журт. Рахмат. Кийин колдонсом болобу? Жок, тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк жок. Сиздер акыркы 1 мүнөттү колдонууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, кордундуу сөз үчүн. Колдоносуздарбы, урматтуу талапкерлер? Кийинки раундга өтө берели. Дагы бир айтып коеюн. Биздин программа адам баалуулугу биз үчүн маанилүү деп айтып өттүм. Биздин программада Бишкек шаары боюнча 5000 видео камера орнотуу каралган. Бул адам өмүрү эң биринчи орунда турат дегенди билдирет. Бул мисал үчүн өзүбүздүн мисалда айтып кетсек, биздин Жал кичи районунда ушундай коопсуз кичи район деген долбоор болуп, ошол жерге видео камера орнотулгандан кийин кылмыштуулуктун деңгээли 30%га түшүп, ал эми бетин ачуу 40%га чейин жогоруланган. Демек, биз бул багытта
жумушту мындан да көбүрөөк алып барабыз. Уважаемые кандидаты, я напомню, что ваше время не приумножается. Если вы не используете это время, в следующем раунде у вас будет возможность использовать свою 1 минуту для обращения к своим избирателям. Убакыттарды нөлгө чыгарып кое берели, уруксат бересиздер. Урматтуу талапкерлер, ушуну менен биз экинчи раундду да жыйынтыктайбыз. Талкууга катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. На этом мы завершаем 2-й раунд. Уважаемые кандидаты, у вас остается по 1 минуте для обращения к своим избирателям. Ал эми акыркы 1 мүнөттү сиздер корутунду сөз шайлоочуларга кайрылуу үчүн колдонсоңуздар болот. Биздин Кыргызстан саясий партиясы сиздерден баштайлы. Чоң рахмат. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, уважаемые горожане, я сегодня хочу обратиться к вам. Не будем говорить, если наша партия пройдет. Я сегодня призываю все партии, которые смотрят сегодня на меня сейчас в прямом эфире или посмотрят запись, я призываю всех, если вы пройдете в Бишкекский городской кеңеш, посмотрите сперва на своих детей, посмотрите в глаза своим родным и знайте, что те плохие вещи, которые вы будете делать, пройдя в Бишкекский городской кеңеш, это придет вам бремя. Голосуйте за партию Биздин Кыргызстан. Мы знаем, мы сделаем. Спасибо большое. 7 секундаңыз калган экен. Рахмат. Рахмат. Партия Ишеним, ваша минута. Урматтуу, кымбаттуу биздин баш калабыздын сүйүктүү Бишкек шаарынын тургундары. Менин кайрылуум төмөндөчү. Биздин Ишеним саясий партиясынын ичиндеги ар бир мүчө ошол өзүнүн жүргүзүп аткан иш аракеттери менен, ошол билими менен жана тажрыйбасы менен сиздерге, сиздердин назарыңыздарда Бишкек шаарынын, Бишкек тургундарынын кызыкчылыгын коргоо жана шаарыбызды өнүктүрүү максатында биз ушул ат чабышка аттандык. Конкреттүү сын пикирлерди тараптардан айтуу, ошол тенденциядан кетирүү максатында биз чыныгы кадамдарды чечкиндүү талаптар менен чечүүгө даяр командабыз. Биздин номерубуз 8. Адашпаңыздар, чын дилиңиздерден шайлаңыздар. Ишеним саясий партиясы. У вас тоже остается 7 секунд. Биздин номер 8. Чын жүрөгүңүздөрдөн шайлаңыздар. Рахмат. Эмгек саясий партиясы. Уважаемые жители города Бишкек, я прошу вас принять активное участие на предстоящих выборах, потому что 11 июля будет решаться судьба нашей столицы на ближайшие 4 года. Команда партии МГЭК идет в Бишкекский городской кеңеш работать во благо нашей столицы. Прошу вас сделать осознанный выбор в пользу развития и процветания. Самый легкий путь – это все время критиковать и отрицать. А самый сложный – это пытаться что-то изменить. Дорогие бишкекчане, голосуйте сердцем, не продавайте голоса, будьте принципиальными, подумайте о будущем города. Столица одна и цель одна – работать и созидать во благо столицы. Только вместе мы сможем достичь результатов. Голосуйте за номер 4, партия МГЭК. Рахмат. Улуджурт, ваша минута. Урматтуу шаар тургундары, баарыңыздар билгендей, 11 июль күнү сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздардын дагы бир 4 жылын шайлайсыздар. Мен сиздерге айтып кетет элем, олигархтардын партияларына чогуу каршы туралы. Аны сиздер көрдүңүздөр, экинчи ирет ошолор үчүн шайлоо болот. Баарыңыздар таза шайлоого катышып бериңиздер. Жана шайлоого келип бериңиздер. Анткени сиздердин эгерде сиздер кайдыгер болсоңуздар, шаарыбыздын келечеги өтө бүдөмүк. Ошондуктан сиздерден суранам, жүрөгүңүздөр менен добуш бериңиздер. Номер 16 Улуужурт саясий партиясы. Чоң рахмат. 16 секундаңыз калды, Азамат мырза. Болду, рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер. Ушуну менен биз Бишкек шаардык кеңешине депутаттарды кайра шайлоо өнөктүгүнө турлай уюштурулуп жаткан теледебаттын экинчи күнүн жыйынтыктап жатабыз. Келип бергениңиздерге рахмат.
На этом мы завершаем второй день теледебатов кандидатов в Бишкекский городской кенеш. Ну а завтра в это же время на площадке общественного Первого канала встретятся кандидаты от политических партий. Демократическая партия «Столица», Айколь Кыргызстан, Социально-политическая партия «Сила в единстве», партия «Зеленых Кыргызстана» и «Замандаш». Не пропустите 8 июля в 22:15 третий день теледебатов. Спасибо всем за внимание. Ал эми бүгүнкү теледебатка биздин Кыргызстан, Ишеним, Эмгек жана Улуу Журт саясий партиянын өкүлдөрү катышты. Ал эми биз эртең кайрадан дал ушул дебаттык аянттан көрүшмөкчүбүз. Саламатта туруңуздар.